аял көркү чаш деп айтылат. Андыктан чаш жасалгасын мыкты алып жүрүү абзел. Адистердин айтымына таяна турган болсок, чаш жасалгалоодо тарактын орду чоң. Эскерте кетүүчү нерсе, күнүмдүк колдонууга энергиясы жок болгондуктан тарактын жыгачтан жасалган түрүн тандоо пайдалуу. Жыгач катары мага байкем кара жыгачтан тилдирип жиберип коет. Мен керек малда сурап турам. Экинчи мен абдан жакшы көргөн жыгачтарым ушу алма кирет, анткени алма абдан бекем. Мындай кандай кылбасаң да мындай кандай оймо чиймелер жасап кеспесең да абдан бекем чыдайт. Анан кийин мындай чоң тактайлардан ушундай кичинекей тактайлар кезилип баштайт, өзүнүн тарактарынын формасына келтирип, үстүнө анан кийин же моундай сүрөттөрдү тартабыз. Же моундай сүрөттөрдү биринчиден тартылат. Анан кийин сүрөт тартылып бүткөндөн кийин ушундай стамеска деп коет, штикель деп койсок болот. Ушундай бычактар менен акырын кесип баштап оюп өзүнүн формасына келтиргенге аракет кылабыз. Анан кийин эң акырында ушундай көлөмгө келтиргенден кийин шлифовка менен лактаганы эле калат. Ошол лактап туруп кургаткандан кийин ушундай даяр болгон таракты кээде майлап туруш керек, анткени кээде кургап калышы мүмкүн. Анан курап калган тарак сынышы батыраак болот. Түнкүсүндө отурдум, эртеменки кечин уктабай иштеп көрдүм. Анан кийин кээде апамдар келип калат, атамдар келип калат, суук кийинбейсиңби, üşүйсүң деп эле. Бул сени багабы деп кээде сурап калышат. Анан бир убакыттарда мотивацияң жоголот, бирок анан кийин кайра бир убакыттан кийин кайра келип калат, кайра барып иштеп баштайсың, жасайсың. Анан кийин досторум да көбүнчөсү айтып жүрөт, мындай эч ким жасабайт, илгерки буюмдар абдан сыйланат азыр, абдан модага кирет деп абдан досторум көп айтып жүрдү. Анан кийин жардам катары көбүнчөсү өзүнүн эжелерине, апчелерине, апаларына заказ кылып жүрдү. Мага да ошол түрткү болуп жүрдү, анткени мага күнүгө жасап турбасаң өзүң өнөрчүлүгүңдү унутуп баштайт экенсиң. Анан кийин мага ошолордун жардамы абдан көп тийди. Тарактардын түрүн жасаган каарманыбыз Абай жыгач тарактар баштын терисине кедергисин тийгизбейт жана чачка пайдалуу деп билет. Андыктан илгертен апаларыбыз колдонуп келген жыгач тарактарды кайрадан иштеп чыгуу планы менен өз ишин баштаган каарманыбыздын жасаган тарактарынын азырынча саны 50дөн ашты. Иштеп атканда чарчайсың. Хоббини жасап атканда сен эч качан чарчабайсың. Хоббимден тышкары өзүмдүн иштеп аткан жерим бар, анткени студент убагында иштебесең да болбойт. Окуудан кийин жумушка барам, жумуштан кийин кайра курс, англис тилинин курсуна барам. Ошо менен түндө убактым болсо келип туруп, кичине эз алып кетиш керек деп ойлоп, оюман чыккан, эмне жасагым келсе ошону жазат жыгачтан. Абай учурда студент, окуудан тышкары каражат табуу үчүн алектенген жумушу дагы жок эмес. Айтымында окуудан, жумуштан чарчаган учурда алектенчү өнөрү жыгач тарактар менен чач кооздоочу тагынчактардын түрүн жасоо. Ойдо жок жерден баштаган иши оңунан чыгып, учурда өз кардарларын табууда десек жаңылышпайбыз. Жөн эле басып баратып, бир жыгачка чалынып эле ошону көтөрүп жиним келип ыргытайын деп карасам, тарак окшошуп кетти. Ошодон кийин тарак жасап көрөйүн деп колумда эмне болгон? Ара менен бычак, балта, ошол менен чабып жасап көрөйүн деп жасап көрдүм. Ошодон кийин болуп кетти деп тамашалай берем, баардыгы күлүшөт. Бирок чын айтканда ушул чындык. Алгачкы идея ошол башталды деп айта кетсек болот. Илгертен апаларыбыз колдонуп келген жыгач тарактар тууралуу буга чейин маалыматы жок болгон, көргөн дагы эмес. Бирок иш баштаган соң түрдүү жарманкелерге катышып, кол өнөрчүлөрдөн уккан көргөнүн чогултуп, азырынча өз казынасын байытып келүүдө. Алдыда жаңылык киргизип, заманбап тарактардын үлгүлөрүн иштеп чыгуу негизги максаттарынын бири. Мен жазып аткан нерсе бирөөгө кызык болуп, бирөө сатып алам дегенден абдан кызык болгон, анткени мен үчүн бул жөн гана хобби деп ойлойм да. Жөн эле белек катары берейин десем да болбой, жок мен сатып алам деп чыккан адамдар да көп болду. Ошол үчүн мен ойлодум, буну хоббимди ишке ашыруу максатында азыр иштеп жатам. Жакында
шаардын ичинде мастерской ачам деп максаттарым бар. Instagram баракчасында жазуучулар жарымысын эле сатып алышты. Анан мага абдан жакшы түрткү болду деп эсептейм. Учурда дагы ошол Instagram баракчасында мен бүт жаңылыктардын баарын ошол жака киргизем. Анан кийин азыр аерде 2000ден ашык адамдар жазылып ошо окуп жүрөт. Демек, тарактардын түрүн пайдаланууда өз ыкмаларын өздөштүрүп алуу ашыкча болбойт. Темир тарактын жана массажга ылайыкталган цилиндрге окшогон тарактардын түрлөрүн чач кургатууда, түздөөдө же болбосо кайраттуу болуусуна шарт түзгөн учурда гана колдонууга болот. Башка учурда колдонуу зарылчылыгы жок болгондуктан чачыңызга терс таасирин тийгизиши мүмкүн экендигин унутпаганыңыз оң. Ойлойм, ар бир кыздын өзүнүн биринчиден тарагы болуш керек. Ал тарагы күнүгө колдонулган үчүн абдан кооз болуш керек. Ыңгайлуу болуш керек. Тарап атканда да мындай уялбастан абдан кооз болуш керек. Андан кийин чачынан табылган заколкасы абдан кооз болуп, бирөө башка курбулары, көргөн адамдары абдан кооз экен деп мактап койсо эле ал үчүн жетиштүү эле деп ойлойм да. Кундуз Бегарстанова, Темир Рыскулов, Кутман таң программасы.